Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биз онлайн түрүндө жат жазуу жазабыз. Бардыгыңар бүгүнкү сабакка даярсыңарбы окуучуларым? Бүгүнкү жат жазуубуз чейректик жат жазуу болуп саналат. Мына ошондуктан бул жат жазууну бардыгыңар жазууга милдеттүүсүңөр. Андыктан китеп дептериңерди алып, бүгүнкү жат жазууга даяр болгула балдар. Анда эмесе жат жазуубузду баштадык. Окуучулар, бүгүнкү жат жазуубуздун максаты текстти кунт коюп угууга, аны ичинде камтылган маанилери менен туура жазууга, орфографиялык каталарсыз жазууга үйрөнөбүз. Келгиле анда бүгүнкү жат жазуубузду баштасак. Жат жазуубуздун темасы кыргыз жерге биз. Биздин кыргыз жерибиз абдан кооз. Биологиялык жана географиялык жактан төп келген кереметтүү жер. Менин сыймыктанар, мактанар жерим Кыргызстаным, куттуу мекеним. Экинчи сүйлөм бүттү балдар. Кыргыз жери адамдын көз жоосун ала тургандай кооз, кереметтүү, касиеттүү өлкө. Кыргызстандын чебиндей болгон көк мелжиген бийик тоолору, шаркырап аккан суулары, кызыл-тазыл гүлдөрү, жыттуу арчалары, бийиктикти мекендеген жапайы жаныбарлары. Деги эле койчу, сулуулуктун, байлыктын баары бизде. Сүйлөм бүттү. Кыргыз жерим кенге бай. Алтын, көмүр, мунай, уран, сурма, мрамор, гранит, туз жана ар кандай минералдык суулары бар. Кийинки сүйлөм балдар. Кыргызстан өзү чакан мамлекет болсо да, тоолору, суу сактагычтары, жаратылышы менен бүт дүйнөгө таанымал. Кыргыз жеримдин өркүндөп, өсүп, өнүгүүсүнө ар бир атуул өз салымын жигердүү түрдө кошуусу керек. Мен эле эмес, кыргыз элим, келгиле, баарыбыз ошол кыргыздын намысын коргогон атуул бололу. Сүйлөмдөрүбүз аяктады. Бүгүнкү жат жазуубуз бүттү балдар. Мына ушул мен айткан сүйлөмдөрдүн бардыгын туура, катасыз жазган аракет кылабыз. Саламатта калгыла.